азыркы мектептик билим берүү системасы негизинен Совет бийлигинин тушунда түзүлүп жетилген. Өлкө эгемендүүлүгүнө ээ болгон күндөн бери 1991-жылдын 31-августунан мектептик билим берүү жаатында чоң өзгөрүүлөр болуп өткөнүн мезгил тастыктайт. Just now you shared a lot of information, and how do you think what's the main topic of our today's lesson? And prepared for school. She was really kind because Өткөн жылдардын ичинде калыптанган борбордук система билим берүүнүн көп түрдүүлүгүн камсыз кылган. Айрым предметтерди тереңдетип окутуучу мектеп-гимназия, лицейлер, автордук, жеке менчик мектептердин пайда болушуна өбөлгө түзгөн. Азыркы Бишкек шаарынын билим берүү системасы рынок мамилелеринин мезгилиндеги инсандын билимге болгон керектөөсүн толук канааттандырууга багытталган. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 103 билим берүү уюму бар. Ал жерде 199 миңден ашуун бала билим алып жатат. Жыл сайын мектептердин, бала бакчалардын саны көбөйүп жатат. Мисалы, былтыркы окуу жылында эле 15 жаңы мектеп ишке берилсе, быйылкы окуу жылында 3 мектепке чейинки билим берүү уюму ишке берилди. Азыркы учурда дагы 11 мектепке чейинки билим берүү уюмунун курулуш иштери аяктап ишке берилүү күтүлүп жатат да. Бул албетте жакшы жетишкендик. Мектептик окутуу 6-7 жаштан тартып башталат. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык башталгыч жана жалпы мектепте окуу жалпыга бирдей милдеттүү түрдө ишке ашырылат жана мамлекеттик жана муниципалдык окуу жайларда окутуу актысыз жүргүзүлөт. Good morning. Good morning, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Sit down, please. So. Билим берүү сферасы көптөн күткөн тарыхый шанска жетип, дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүүсүнүн чечүүчү күчүнө айланган убакка жетти деп ататтуу социологиялык илимдеринин негиздөөчүлөрү айтып келишет. Ошондуктан Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин ишинде акыркы жылдарда борбордук мектеп системасын кантип ийгиликтүү, натыйжалуу кылуу башкы маселеге айланган. 5 жылда бир өздүк билимин өркүндөтүп келген да мугалимдер. Бирок азыркы замандын талабына ылайык бул өтө чоң аралык болуп калат да. Себеби заман өнүгүп жатат, азыр технология өнүгүп жатат, маалымат өнүгүп жатат. Ошол себептен мугалим 5 жылда бир жолу барып өздүк билимин өркүндөтүп эмес, биз күн сайын, жыл сайын, ай сайын өздүк билимибизди өркүндөтүшүбүз керек да. Ошого байланыштуу азыр бизде онлайн курстар көпөйтүлүп жатат. Андан сырткары жогорку окуу жайлары менен кызматташып атабыз. Учурда дүйнө жүзүндө билим берүү системасынын алдында негизги да, абдан орчундуу да, маанилүү да, көйгөйлүү да, курч да турган маселе бул билим берүүнүн мазмунунун ушунчалык тездик менен жаңылануусу, өзгөрүүсү. Билим берүүнүн мазмуну аз эле убакыттын ичинде олуттуу жаңылануусу бул тармакты башкаргандарга да, билим берүү милдетин аткаргандарга да жаңы талапта изденүүгө жол ачты. Сону кандай кетип койду? Эмес берип койду, кандай Бишкек шаарынын билим берүү мекемесинин алдына дүйнөдө кабыл алынган билим берүүнүн келечегин түзгөн аракеттерге жол ташталды. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаменти мэриянын жана шаардык кеңештин колдоосунда шаарда кайсы билимдерге, билгичтиктерге, көндүмдөргө, компетенттүүлүктөргө муктаждыктар бардыгын баамдап, ошого жараша иш-чараларын колдоого алган. Бул иш-чарага ата-энелер коомчулугунун тартылганын байкаса болот. Ал эми реформанын системалуу мамилесине кайрылсак, борбордун билим берүү департаментинин жалпыланган эмес, так конкреттүү жазылган билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясынын алкагында мамлекеттин билим берүүдөгү стратегиясын ишке ашырууга алгылыктуу салымын кошуп, мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдар менен бирдиктүү маалымат базасын түзүүгө аракетин кошууда. Апрель айында Баразда мектептик капсула салынган бул жерге. Ошол мектеп 7 айдын ичинде бүтүп, толук ишке кирди. Тагыраак айтсак, былтыр 2022 жылдын
21 ноябрда биз жумушка келдик. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тармактын активдүү педагогдорунун демилгеси менен балдар үчүн STEM билим берүү программасынын киргизилиши өз ийгилигин бере баштады. Күнүмдүк биздин сабакта берип жаткан баардык нерселерди практика жүзүндө балдарга үйрөтүү. Келечек муундардын ийгиликтүү карьерага даярдоосу STEM билим берүү программасынын негизги багыты болуп саналат, дейт бул проекттин өлкөдөгү дистрибьютери Индира Дууланова. Мектепке чейинки билим берүүнү санариптештирүү, заманбап педагогдун практикасында балдарды даярдоо жаңы технологияларды колдонуу аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатабыз. Санариптик, аддитивдик жана башка нейро технологияларын, анын ичинде роботташтыруу, конструкциялоо багыттарын жогорулатабыз. Бул проекттин максаты балдарды командада иштөөгө көндүрүп, долбоорлор балдарга оюн аркылуу билим алууга жардам берип, көйгөйлөрдү креативдүү чечүүгө арналган көндүмдөрдү өрчүтөт. Жан күз келди, жалгырактан күбүлөр, сары кызыл. Жана дагы стратегиясында төмөнкү формулаларды колдондурат. Алар үйрөнүү, ойноо, рахат алууга түрткү берүү менен бирге балдардын чыгармачылыкты, логикалык ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүүгө шарт түзөт. Good afternoon, students. Good afternoon, teacher. Sit down, please. Көп тилдүү билим берүү долбоору дагы биздин республикага мындан 10 жыл мурун кирген. Бишкек билим берүү департаментинде ийгиликтүү ишке ашып, мектепке чейинки билим берүү тармагында кеңири жайылтылып келет. Gravitation force, which pull this thing, down. Борбордун билим берүү уюмдарында көп тилдүү билим берүү учурдун талабы деген түшүнүккө ылайык окуучулардын сүйлөө көнүгүүлөрүн бекемдөө максатында мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде сабак өтүү жүргүзүлөт. Unstable equilibrium, if you move the object, it won't remain in the same place. Жылдан жылга жаңы технологияларды өнүктүрүү, жаңы технологиянын потенциалын өздөштүрүү, санариптик көндүмдөргө окутууга талап өсүүдө. Талапка жараша билим берүү системасына алдыңкы окутуучуларды жана окуучулардын арасында компьютердик сабаттуулукту жогорулатуу, санариптик технологияларды эске алуу менен билим берүү инфратүзүмүн өнүктүрүү, өзгөрүп туруучу технологиялык чөйрө аркылуу башка формада билим берүүнү күчөтүү зарылдыгы жогорулап, 3 параметрдеги физикалык, технологиялык, психологиялык коопсуздук боюнча коопсуз билим берүү чөйрөсүнүн стандарттары ишке киргизилген. Бул панелдин ичинде бардык программалар бар. Буюрса, бул панель менен иштегенде биздин мугалимибиздин 100% ушундай иштей алат. İçine kire var. İçinde mesela başta bu başlaskasının özdörüne gerekli meselelerde okuçuların uşu var. Bunu biri alışatlar. Өзгөчө токтоло турган маселе бул өткөн эгемендүүлүк жылдарында Бишкек мэриясынын өз билим берүү тармагына сапаттуу окуу материалдарын жөндөп, натыйжалуу башкаруу жана каржылоо маселесин чече алганында, бул аракеттин натыйжасы борбордун билим берүү тармагынын сапаттуу мектепке чейинки билим берүүнүн жана балдарды эрте өнүктүрүү программаларынын жеткиликтүүлүгүнүн кеңейиши. Көп тилдүү билим берүү программаларынын омоктуу иши, педагогдор үчүн санариптик жана мектепке даярдоо программаларынын өнүгүүсүнө жеткизгени. Ошондой эле мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу долбоорунун алкагында балдарды өнүктүрүү борборлорунун ишин айта кетпесе болбостур. 3 жаштан 7 жашка чейинки балдар бул окуу жайларында жумасына 3 жолу окуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат. Кисточки примянки опускаем и раз ладошки. 2 крутили, 3, 4, еще раз. Борбордо иштеп жаткан кызыктыруучу кружокторго катышып, өздөрүнүн жалпы интеллектуалдык жана физикалык өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк алышат.
эмгектердин артында турган күч бул мугалимдер. Окуучуларга сапаттуу билим берүүнүн маанилүү бөлүгү мектептердин педагогикалык кадрлар менен камсыз болуусу. Мугалимдин билим сапаты, кесиптик деңгээлинин баскычынын бийиктиги. Учурда мектептерде жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарында 10.521 мугалим эмгектенет. Жаш адистерди ишке тартуу, колдоо көрсөтүү максатында жаш мугалимдин депозити программасы ишин улантып, жаш кадрларды тартууга Бишкек мэриясы тарабынан шаар бюджетинен жыл сайын 7.650.000 сом бөлүнөт. Бишкек шаарындагы жалпы билим берүү уюмдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык иш жүргүзүп жана 2021 жылдан 2040 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын билим берүүнү өнүктүрүү программасынын алкагында ишин алып барат. Педагогдор предметтерди окутууда стандарттарга ылайык, омоктуу, ырааттуу, системалуу өткөргөнүн көрүп, долбоорлорду өздөрү демилге көтөрүп иштетип, андан бөлөк окутуу борборун түзүп иштегенинен кабар алдык. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин приоритеттүү багытында билим берүү мекемелеринде көп тилдүү билим берүү программасын улантуу жана өнүктүрүү, билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо, STEM багытындагы билим берген билим берүү мекемелеринин санын көбөйтүү, педагогикалык кадрлардын потенциалын жогорулатуу, алардын иштөөсү үчүн шарт түзүү киргизилген. Тарыхтын башатынан берки изине түшүп байкасак, эл аралык байланыш барган сайын ыкчамдап, өнүккөн өлкөлөрдүн экономикалык жана маданий таасири бизге кулаш чайып, таасирин тийгизип калганын байкайбыз. Өз мекенине кызмат кылган, мекенин сүйгөн жарандарды тарбиялашыбыз керек, билимдүү. Эгерде андай биз өзүбүздүн алдыбызга койгон максаттарга жете албай, андай биз каалагандай жаранды тарбиялаганда, албетте бул мамлекеттүүлүгүн сактап калышына чоң таасирин тийгизет. Биздин билим берүү системасынын деңгээлин баалай турган платформа деп дүйнөдөгү эң абройлуу жана көз карандысыз эл аралык иликтөө PISA 2025 борборунун изилдөөсүнө катышуу чечими расмий түрдө кабыл алынган. PISA иликтөөсү эл аралык программа негизинде 15 жаштагы окуучунун билим деңгээлин баалап, анын алган билимин практикада колдонуу жөндөмдүүлүгүн текшерүү болуп саналат. Учурда Бишкектин 6 классынын окуучуларынын PISA 2025 тесттери окуучулардын математикалык сабаттуулугун, окуу түшүнүү сабаттуулугун жана табигый илимий сабаттуулуктарын текшерүү процесстеринде. Ошондуктан бул изилдөөгө катышуу Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагын зор өзгөрүүлөргө, жаңыланууга алып барары күтүлүүдө. Бишкектин билим берүү департаменти да өз билим берүү уюмдары менен үзгүлтүксүз даярдык көрүүнү улантууда. Өлкөнүн өнүгүү түшүнүгү билим берүү менен тыгыз байланышта каралат. Себеби татыктуу билим жаштарга ийгиликтүү карьерага жол ачат. Бул вазифаны аткарууда мектептен талпынып учкан жаштар үчүн жарандык калыптанууда мектептин орду абдан бийик. Ошондуктан мугалимдин ролуна зор баа берип, ЮНЕСКО уюму 1994 жылы эл аралык мугалимдер күнүн жарыялаган. Кыргызстан ЮНЕСКОнун дүйнөлүк календарына кирген өлкө катары дүйнө коомчулугунда эле мугалимдер күнүн октябрь айынын башында белгилеп, мыкты кесип ээлерине таазим кылат. Майрамыңыздар менен ардактуу кесиптин ээлери, мугалимдер.